Көңіл бұрыңыздар, 69 000 доллар бір аз кеми бар, мұномен артында тұрған 2 қабатты толық құрылыш аяқтайлық жер үй сатылады. Амансыздар бардақты тез хабардың көрчілері, құтманды күніңіздер менен. Бүгінгі чыгарылышыбызда біз сіздерге Жалал-Абад шаарынын Курманбек кичи шаарчасында жайгашкан дал ушул үйдү тартып көрсөтүүбүз. Эгерде кимдир бирөө ушул Курманбек кичи шаарчасынан жер үй издеп жаткандар болсо, анда бул видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Жеринин аянты 4,7, 5 сотыққа бир аз жетпейт экен. Анан жери бир аз 3 бурчтук жайгашкан. Бул жагы жолдон бул тарабына чейин 12 метр болсо, андан түз келип, бул жагы 3 метр болуп калат. А узуну болсо 60 метр. Сиздерге түшүнүктүүрөөк эле болду окшойт. Сатыла турган баасын башында айтып өттүк. 69 000 доллар бир аз кеми бар, варианттары жок, накталай акчага сатылат жана бир аз эле ырымына 100-200 доллар түшүп берем деди. Пеноблок менен салынган, черный потолок болгон, фундаменттери, сейсмопояс тумбаларына бүт бардыгына ээси өзүнө деп российский сапаттуу арматураларды таштаган. Анан подушкалары дагы өтө 60-60 размеринде куюлуптур. Жүрүңүздөр эми толук маалыматтарды биз сиздерге көчө тараптан даректерди айтып көрсөтөлү, андан кийин келип сиздерге үйдүн ички бөлмөлөрүн, пландарын көрсөтөлү. Дареги мындай, Жалал-Абад шаарындагы кең көчөлөрдүн бири Пушкин көчөсүнүн өзүндө турамын. Бул тарабы Достук кичи району, бул тарабы Курманбек кичи району. Сиздер городской больница же Азия гипермаркети тараптан келе жаткан болсоңуздар, жолдун оң тарабында Чыңгызхан 2 рестораны бар достор, экөө тең. Ошонун бул тарабындагы күн чыгыш тарабындагы көчө менен, тактап айтканда Сабирбаев Абил көчөсү менен түз чыгып барасыздар. 250 метрден кийин бир аз солго 5 метр бурулуп, кайра оң тарапка бурулуп, до конца чыгып бара бересиздер. Ал уже башка көчөсү достор. Ашимов Жаныш көчөсү. Андан дальше кете турган болсоңуздар, жанагы Спутник, Ынтымак тарапка барасыздар. Ал жактан дагы келсеңиздер болот. Ушул Чыңгызхан ресторанынан түз чыгып бара бересиздер. Кайсыл тараптан келсеңиздер дагы. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келдиңиздерби, буйтап эле өтүп келсеңиздер, буюрса Ашимов Жаныш көчөсүнүн башында жайгашкан. Көчө тарабында түзүлгөн шарттары анча-мынча жерлерге түнкү жарыктандыруулар орун алып, интернет кабелдери тартылган, суу светтери келген достор. Эми мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, жанагы Чыңгызхан рестораны бар, 2 рестораныңыздар бар, алдагы жакын, андан түз кетсеңиздер шаардык оорукана, жаңы базардагы жакындап калды буюрса. Эми сиздерге түшүнүктүү эле болду окшойт. Мына ушул үйдүн бул бурчунан наркы бурчуна чейин 12 метр, бул жагы 60 метр, тетиги талга чейин, талдын берагына чейин буюрса сиздердин чек араңыздар барат. 3 метр эле болуп калат туурасы. Бул жерде ажаткана жайгашкан. Ажатканасы дагы жакшы казылып, бул жакта болсо кошумча суу кампасы бар, 7 тонналык. Анын жанында болсо убактылуу септиги жайгашкан. Шаардагыдай шарттарды түзүп алып жашасаңыздар болот. Мына ушул көчө тараптан линиядан таза суу турбасы тартылган. Эми сиздерге көрсөтөлү. Так, негизи үйдүн ээси өзүнө да бакча каражаттарын, курулуш материалдарын эч аябастан сонун кылып жасаган. Мына көрүп турасыздар, заводской плиталар басылган. Бул холл достор, холл аркылуу сиздер 2-чи кабатка чыгып барасыздар. Кирээриңиздер менен сол тарапка бурула турган болсоңуздар, бул жакта мына өзүңүздөр көргөндөй асты подвал болот. Анан наркы топкага чыгып келесиздер. Жылуулуктун меши ошол жака орнотулат. Бул панорамный терезеси бар, узун туурасы болжол менен канча бир 6-4 болгон ашканасы. Андан холл аркылуу түз кире турган болсоңуздар, бул жагы зал, конок бөлмөсү, түндүк жана түштүк тараптан чоң панорамный терезенин урду каралган. Сейсмопояс тумбаларын көрүп коюңуздар. Өтө сапаттуу, сонун болуп куюлган достор. Эми бул үйдүн узун туурасын айта турган болсок, 11-ге 60, туурасы 8-ге 80. Бул эми өзүңүздөр каалаган жеринен тосуп алып, душту белетін ордун ушул жака уюштурсаңыздар болот. Кичинекей терезеси дагы камтылган. Эми жүрүңүздөр, сиздерге 2-чи кабаттан маалымат берели. Ошентип 2-чи кабатка дагы чыгып келип калдык. 1-чи кабат менен 2-чи кабат заводской плита деп айтпадык беле. Дал ушундай плитанын үстүнөн дагы кошумча арматуралар токулуп, андан кийин стяжка болуптур. Бул жерге тепкичтин орду. 2-чи кабаттын холл аркылуу сиздер балкон тарапка дагы чыгып кетсеңиздер болот. Видеодон азыр көрсөтөбүз.
Чыгарыңыздар менен оң тараптагы бул бөлмө 4кө 3,5 болжолду. Бул детский комната. Балдардын бөлмөсү деп кое берели. Балдардын бөлмөсү чорный потолок болгон. Андан кийинки бул бөлмө кыздардын бөлмөсү. Бул деле ошондой эле окшош. 4кө 3,5-3,80 чыгып калат болжолду. Панорамный терезелер камтылып тур. Экинчи кабаттын санузели ушул бурчка орнотулат. Бул жагында болсо ата-энелер уктоочу бөлмөнү пландаштырган. Бул бөлмө өзгөчөрөөк жана чоңураак. Көрдүңүздөр, терезеси панорама. Сонун айлана коз, панорамный вид деп койсок дагы болот. Өзүңүздөр билгендей, бул кичи район, Курманбек кичи району. Башында кичи шаарчасы деп адашып кеттим, кичи району. Буюрса элиталардын району деп дагы бекеринен айтылбаса керек. Бул жагы балкон. Балкондон анан чатыр түбүнө чыгып барасыздар ушул жерден. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Беш кошкон эл жашайт. Мечит, мектеп, бала бакчаларга бүт бардык соц объектилерге жакын. Бул жерден мына маршруттук каттам каттайт. Буюрса эсин номер 2-дан астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Анан бул жери бир аз 3 бурчтук экен, тиги бу жолго жакын экен, снос эмеспи, тиги бу дешиңиздер мүмкүн да. Ал турган кеп. Эсинде кызыл китеби бар экен, чиймелерин бизге жөнөткөн. Эгерде сиздер дагы байланышсаңыздар, өзүңүздөргө дагы жөнөтөт. $69.000 бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдансыздар, сиздерге насип кылган болсун.